Anjiyandan keledur ey kızıl manat. Men bir ölüng aytayın ey kızık sanat. Sanat ölüng manisine. Ayalдар мындағы аялдар бізден башкачараак экен. Аялдар шым кийип жүрөсүз эткендер. Жоқ, андай жоқ бізде. Сүй деген жоқ бұл? Жоқ, сүй дегенбіз жақты жоқ. Şükür Allah'a şükür 5 vakit namazды таштабай окуйбуз. Мындай арак ичип, мушташып, Жо. неме кылгандар жок. Айрак жөнүндөгү сап эле жок. Арак билбейбиз onu эмне болот. Чоң жана кичи Памирден келген этникалык кыргыздардын тарыхый мекенинде жашап, түпкү эли менен очор бачар катташа баштаганына 2 аптадай болду. Ал айдын Сары Могол айылында чоң жаңылык Памирлик боордоштор тууралуу көп айтылган менен жүзмө-жүз көрүшүп, алардын ар бири менен сүйлөшүү, Памирдеги турмуш, калыптанган түшүнүктөр тууралуу билүү баары бир кызык. 28 жаштагы Ниматулло жубайы 2 баласы менен келген. Бул үйүнө баш баккан кишини зериктирбеген өзгөчө өнөр ээлеринен турган үй бүлө. Ниматулло тамаша көй, өлөң айткан акын, жубайы орун бүбү, атактуу чебер. Ушундай куржундар согобуз. Немеде чубак иштебат Өзбекстан. Күйөөгө чыкканда маш калак дейт, калак кийгизет. А белдем иштейт. Чачбак дейт, чачбак салабыз чачыбызга. Паңылда кечте тигебиз, таар согобуз. Мындай куржундарды согобуз, ашкан ачырмайбыз. Үйлөрүбүзгө боо согобуз. Шапак тигебиз. Калекте шого чачкеп тигебиз, дүрия жолук тигебиз. Мындай салттар бар бизде. Төшөк кылабыз ушундагыдай. Аялдар мындагы аялдар бизден башкачараак экен. Аялдар шым кийип жүрөсүз эткендер. Кийимибиз ошондой эле жакшы кыргыздын салты. Тамак жасагандар жакшы экен буякта. Ошондой болсок дейбиз. Орун бөйүнүн жолдошу Ниматулло тамаша көй, өлөң айткан акын, илгам келгенде сүйүү, аял заты жөнүндө төгүп берет. Журт ичиде бир адам бай болодур, эшигинде көк сулуу кабылгасы. Байдын кызы бир сулуу шарбасы, чайып ичет чайыга туздарын. Азылдашат барысы кыздарыны, кой ичинде баштага серке болот. Ниматуллонун өлөңүн көчөдөн да суранып айттырып, айылдагылар тамаша курат. Бул биздин Памирлик туугандардын өлөңү экен. Тойлордо орду айткен, кыз бергенде, келин алганда ушинтип жана шоколаддан чачып, аттын үстүндө ушинтип тойго чакырып ырдашат экен. Памирдеги Мирбек Атабек экен. Мирбек Атабек. Кимдин небересимин дедиң? Абдырашид хандын небереси. Памирлик кыргыздар менен жергиликтүүлөрдүн уул кыздары чогуу ойноп бири-бирине көнө баштады. Жакында алар чогуу мектепке барат. Атың ким? Силер сүйлөгүлө, атың ким сен? Сиделбен. Кана, ошону ким берди? Ошону Тынарды Гүл берди. Тынар Гүл жана кичинекей кызбы? Жок, Жамиле деген. Жамиле берди. Ал жаңы досуң бал? Ооба. Экөө тең эле досум. Силер кайсы класста окуйсуңар? Биз 6-Б класста окуйбуз. 6-Б класста. Булар силер менен тең бекен? Ооба, биз менен тең экен. Сары Моголдуктарда улам кабаралы Памирлик боордоштору жаңыча жашоого, турмуш тиричиликке үйрөтүп жатат. Нанды азырынча мына духовкага салыпсыздар. Өтө жукараак болуп калыптыр. Эми дагы үйрөнөсүздөр. Ошо биздин аялдар келип, биз дагы келип, эгер билбесеңиздер үйрөтүп, көргөзүп беребиз. Бирок кыргыз коомчулугу памирликтерден үйрөнчү, үлгү алчууда жагдайлар көп. Алар улуттук каада салт менен динди бири-бирине каршы койбой эле бекем кармашат. Спирт ичимдиктерин такыр татышпайт, аялдары ачык кийинүүнү туура көрбөйт, эркектери зына кылбайт. Ажырашуу, аборт, ичкилик, нарсесин таштап кетүү деген маселе жокко эссе. Эгер кандайдыр бир кылмыш катталса, айыл аксакалдары аркылуу элге салынып, абийир менен чечилет. Коррупциялашкан сот эмне экенин алар түшүнбөйт. Мисалы мына бу киши мага кылмыш кылды. Кылмыш кылган болсо, мисалы бул аксакалга түшүп калдык бул экөөбүз. Мунун кылмышы мага эгиз болгон болсо, бул мага бир ат тартат.
чогулган аксакалдардын колунан өбөт чапан жабат. Ошондой болуп анан дос чыныгы дос болот да, ошонтип. Анан бизде кыла албасачы аны аны кылат эми, кылмыш кылган адам суранып болсо да кылат. Жаңы кылмыш экс. Эми памирлик кыргыздар мындай түшүнүктөр менен жашоодон алыстап жаңыча турмушка көнө баштайт. Учурда алар эски мектепте күн кечирүүдө. Өкмөт жазгерлерине документтерин даярдап, билим берүү, медициналык кароо, турак жай менен камсыздоо болоорун билдирүүдө. Өкмөттүн атайын 22-жылга чейинки этникалык кыргыздарга каралган кайрылман программасы бар. Ошол программанын алкагында медициналык жактан болобу, билим берүү жагынан болобу, мыйзамда каралган кепилдиктердин айланасында ошол жардам көрсөтүлөт. Анын ичинде турак жай маселеси да каралган. Ошол турак жай маселесине да биз жардам беребиз. Бул эч качан унутталбайт, ар дайым биздин көзөмөлүбүздө. Ушуну менен баш аягы 100ден ашуун Памирден келген этникалык кыргыз тарыхый мекенинде жашап жатат. Буга чейин нарындан айрым үй бүлөлөр туугандарын сагынганын айтып Памирге жөнөгөндө коомчулук өкмөттү жетиштүү көңүл бөлбөй жатат деп сындап чыккан. Кантсе да памирлик бир туугандар элдин кабыл алуусун, өкмөттүн колдоосун карап олтурууга муктаж. Кутман Маматазимов, Руслан Машрапов, 5 канал.